Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы мугалимдердин айлыгын жогорулатуу боюнча маселени талкуулады. Анда билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган өкмөттүн токтомунун долбоору каралды. Ал боюнча баяндама жасаган министр Эльвира Сариева ушул жылдын сентябрынан тартып мугалимдердин маянналарын 50%га чейин көтөрүү каралып жаткандыгын билдирди. Бирок мында төлөм системасы мурдагыдай эле калып, сааттарга төлөнчү акчалар жогорулайт. Айлык системасы ошо бойдон калат, бирок ар бир сааттын баасы 2 эсе көтөрүлөт. Ошондо мектепте иштеген мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнү менен башталгыч класстар көтөргөнү үчүн мыйзам чегинде бала бакчада иштеген воспитательдердин айлыгы да көтөрүлөт. Фракция депутаттары бул маселени чын дилден колдоо зарылдыгын билдиришип, мугалимдерге бул жагымдуу жаңылык болот дешти. Ал эми фракция лидери Чыныбай Турсунбеков мугалимдердин айлык пенсияларын инфляцияга жараша ар 2 жылда көтөрүп туруу максатка ылайык болоорун айтты. Мына азыркы жанагы 2008 жылдан бери 7 жыл болуп тур, көтөрүлбөй кандай кылып кармап туруу. Бул мындай нааразылыктан башка эч нерсеге алып барбайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө 2 жылда бирден көтөрүп туруш керек деп ойлойм. Анан негизи дагы пенсияга чыккан мугалимдердин дагы пенсиясы жөнүндө да ойлонуш керек. Жыйында жатак мектептердеги балдардын тамагы үчүн берилүүчү акча көлөмү 1-майдан тартып 30 сомдон 60 сомго чейин көтөрүлөрү да белгилүү болду. Ошентип талкуунун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаттары мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча өкмөт сунуштаган токтомдун долбоорун бир добуштан колдоп беришти. Азыр бул токтомдун долбоору премьер-министрге киргизилет. Негизинен министрлердин баары бизди колдоду. Каржы министри азыр өзүнүн жообун берет. Ошондон кийин премьер-министр кол койсо 1-сентябрдан баштап айлык көтөрөт деген оюбуз бар. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.